Кыргызстандык мушкер Тилек Жээнбеков ВФ версиясын кулатуу боюнча оор салмактагылар арасында чемпиондук урун жеңип алды. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда кулатуу боюнча ВФ Глобал 11 турнири өттү. Анда 93 кг жогорку салмактагылар арасында беттешке Тилек Жээнбеков менен JFC версиясынын украиналык чемпиону Юрий Параценко чыкты. Жээнбеков күч сынашуунун алгачкы мүнөттөрүндө эле таамай соккулары менен үстөмдүк кыла баштады. Параценко болсо атаандашын жерге кулатуунун айласын издеп жатты. Беттештин аяк жагында Анатолий Козырев ринге жүзар чыргытып, өзүнүн шакирти утулуп калгандыгын мойнуна алды. Жыйынтыгында Тилек Жээнбеков ВФ версиясынын чемпиондук курун тагынды. Булак турмуш сайты. Пазылов ВФ чемпиону Бекешевди жеңип курун тартып алды. Кыргызстандык мушкерлер ВФ уюмунун чемпиондук наамы үчүн эң жеңил салмакта күч сынашты. ВФ Глобал 11 эл аралык турниринин башкы беттешинде Чаян Кайманатка ээ Мырзамидин Пазылов Карышкыр Ариет Бекешевди утуп чемпиондук курга ээ болду. Мушкерлер 3-чү раундга чейин бири-бирине катуу чабуул жасашкан жок. 4-чү раундда беттеш жанданып, партерде ыкмаларды колдонуу аракетинде өтүштү. Натыйжада 5-чи раундда Пазылов жеңишке жетти. Кыргызстандык мушкерлер ВФ уюмунун чемпиондук наамы үчүн эң жеңил салмакта күч сынашты. Ал эми оор салмактагылар арасында кыргыз спортчусу Тилек Жээнбеков украиналык Юрий Параценканы жеңип чемпиондукту багындырган. Эске сала кетсек, Бекешев менен Пазылов 2017 жылы 8 сентябрда ВФ Глобал турниринде чемпиондук куруу үчүн беттешмек. Бирок Пазылов алган жаракатына байланыштуу күч сынаша албай калган. Анын ордуна Бекешев казакстандык Рустам Сайдуллаев менен чыгып, 3-чү раундда ВФ версиясы боюнча дүйнө чемпиондугун багындырып алган. Ал эми өткөн жылдын 22 ноябрында болгон ВФ Глобал 10 турниринде Мырзамидин Пазылов ошол эле Рустам Сайдуллаевди 1-чи раундда уткан. Дүйнөдөгү бардык спортчулардын рейтингин аныктаган Шердош порталында көрсөткүчү боюнча Ариет Бекешев 7 жолу профессионалдуу беттеште утса, Пазылов 7 жолу утуп, 2 жолу жеңилүү ызасын тартып калган. Булак Спутник эже. Мечиттен акча телефон уурдаган кылмышкер кармалды. Ушул жылдын 14 февраль күнү Бишкек шаарында жайгашкан мечиттердин биринен белгисиз жаран жабырлануучунун курткасынан iPhone 5 үлгүсүндөгү уюлдук телефонун уурдап кеткендиги тууралуу арыз менен Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 164 беренеси уурдоо менен кылмыш иши козголгон. Ушундай эле арыз менен Бишкек шаарынын 2 тургуну кайрылып, ууруларга карата чара көрүүлөрүн суранышкан. Арыздарында жабырлануучулар 2500 жана 2200 сом акчаларын уурдап кеткенин көрсөткөн. Ленин райондук милиция кызматкерлери тарабынан ыкчам издөө иштери жүрүп, жогорудагы кылмыш иштерине шектүү катары 1983 жылы туулган ЖМ аттуу жаран кармалган. Кармалган жаран ушул сыяктуу башка дагы кылмыш иштерине тиешеси бардыгы иликтенүүдө. Ал эми шектүү Бишкек шаарында жайгашкан номер 1 тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Тергөө иштери жүрүп жатат деп билдирет Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы. Булак Назар Ньюс.